Соңку кездерде Россиянын, Украинанын жана Казакстандын маалымат каражаттары Белоруссиянын Евразиялык экономикалык биримдиктен чыгууга ниеттенип жатканын жазып чыгышты. Ага эмне себеп болгону туурасында так маалыматтар айтылган эмес. Бирок Лукашенко биримдиктен чыгууга камданып, 80 өлкөгө визасыз режимди киргизгенин маалымдашкан. Ошол эле маалда биримдиктин биримдиги кетип, чек арада тоскоолдуктар күч алган шартта Кыргызстандагы биримдиктен баш тартып калышы ыктымалбы деген суроо жандана баштады. Бирок азырынча Кыргыз өкмөтү бул маселе боюнча эч кандай ой жок экенин, ЭАЭПтин шарттарын аткарып, мындан аркы кадамдардын артка кайтпаарын билдирүүдө. Вопроса о выходе Кыргызской республики ЕАЭС на повестке дня не стоит. Евразиялык экономикалык биримдиктен чыгуу боюнча айта кетсем, бул маселе күн тартибинде карала элек. Азырынча ойлой дагы элекпиз. Ага негизи да жок. Оба биримдиктин айрым тарттарына, шарттарына биз дагы каршылыгыбызды билдирип келебиз. Ал чек арадагы ветеринардык, фитосанитардык көзөмөл боюнча бул маселе боюнча да бир пикирге келебиз деген оюбуз бар. Ошол эле маалда кыргызстандык экономисттер Белоруссия менен Кыргызстан бир өлкөдөн товар алып, экинчи мамлекетке сатып күн көргөн өлкө болгондуктан биримдик мамлекеттерине товар сатууга тыюулар болсо, аргасыз ЭАЭПтен баш тартууга мажбур болорун билдиришет. Айтымдарында соңку кездерде Россия Белоруссияга бир топ тоскоолдуктарды жараткан. Эгерде Кыргызстан үчүн дагы биримдик мамлекеттери чек ара өтмөктөрүндөгү чектерин жумшартпаса, экономикалык биримдиктен баш тартышы ыктымал. 2017 августунда bizde деле фитосанитардык контроль толугу менен иштей баштайт. Бирде товар чыкпай калат. Упаковкага контроль ушундай катуу көзөмөл күчөйт. Бизде реэкспорт эмес, өзүбүздүн эле ички экспортто да кыла албай калабыз. Казакстанга, Россияга. Албетте, эгерде алар деген биздин абалыбызды өзгөртпөсө, жекеме жеке өзгөчө статус бербесе, чыгып кеткен эле жакшы. Биз деле ошол жол менен барышыбыз мүмкүн. Анткени эң кыска Европага жол Кытайдан. Бул Кыргызстан, Өзбекстан, Турция ушул тармак менен эң кыска болот да. Бирок бул пикирди четке кагып, Белоруссияда Кыргызстандагы Евразиялык экономикалык биримдиктен чыкпайт, кайрадан жандантып, биримдик өз шартын кайрадан оңойт дегендер да бар. Алардын жүйөсүндө Белоруссиянын 80% экономикасы Россия менен байланыштуу болсо, Кыргызстандыкы дагы ошого тете. Андыктан Минск, Москванын ортосундагы кичине таарынычтар буга таасирин бербейт дешет. Евразиялыкка жөн жеринен кирген жокпуз. Мисалы 5 жыл мурун кирбегенде, азыр биздин товарларыбыз эч жакка өтпөй. Кыргызстанда укмуштай чоң жумушсуздук болуп, баягы Россия, Казакстанда иштеп аткан эмгек мигранттардын 120 миңи сүрүлүп, бияка келип, проблема түзүп, мындайча айтканда, акча төлөнбөй, пенсия төлөнбөй, баалар көтөрүлүп, күй чүмөлө жок, ошо менен отурмакпыз азыр. Кыргызстан 2015-жылы Евразиялык экономикалык биримдикке кошулган. Уюмга Казакстан, Россия, Белоруссия, Армения жана Кыргызстан мүчө. Башында бул өлкөлөргө соода эркиндиги, жарандардын ээн жүрүүсү жараларын убадалашкан. Уюмга киргенден бери Кыргызстан бажы төлөмдөрүнөн $2 миллиард аш каражаттан куржалакканы маалым. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, Вести Бишкек.